Достор, бүгүнкү сабагыбызды баштадык, анда эмесе акыркы жолу биз силер менен ол string же болбосо string өзгөрмөлөрүнүн ичиндеги ар бир символду же характерди кандай алабыз, first name dot length деген бул ушул бир өзгөрмөнүн узундугун берет. Анан 3-тү чыгарсак, бул акыркыдан 3-үнчү тамга, мындайча айтканда 1, 2, 3 болгондо ошондо могул тамга s-ти берет. Ушул length minus 3 дегенди билдирет экен. Же болбосо length minus 1 деген бул акыркы тамганы берет экен. Length minus 2 деген бул акыркыдан экинчи, length'тен 3-тү алып салсак, бул акыркыдан 3-үнчү тамга болуп ушинтип кете берет экен. Ошол эми биз могул чарчы кашаны үйрөнгөнбүз. Англис тилинде муну square brackets деп коет. Муну менен биз ар кандай string деген өзгөрмөлөрдүн ичинен тамгаларды алсак болот экен. Муну жакшылап жаттап калгыла, себеби муну array'де дагы колдонобуз. Бүгүнкү өтө турган темабыз бул store multiple values in one variable using JavaScript arrays. Көптөгөн бир нече маалыматты бир өзгөрмөнүн ичине кандай сактайбыз дейт JavaScript'ин ичинде. Бул arrays деп аталат экен. Arrays деген бул бир канча маалыматты бир жерге сактаган же техникалык тил менен айтканда компьютердин мээсиндеги эске тутуу жеринде, памятинде мындайча айтканда бир канча өзгөрмөнү бир өзгөрмөнүн ичине сактагандын түрү. Ошону arrays деп коет экен. With JavaScript array variables, we can store several pieces of data in one place. JavaScript'tеги array деген өзгөрмө менен биз бир эле жерге бир канча маалыматты сактасак болот дейт. You start an array declaration with an opening square bracket and end with a closing square bracket and put a comma between each entry like this. You start an array declaration. Özgörmönü başlaganda biz opening square bracket onu çarçı kaşanın açılуусу менен баштайт экенбиз. Анан çarçı kaşанын жабылуусу менен and it with a closing square bracket. Bunu çarçı kaşanын жабылышы менен бүтүрөт экенбиз. Ал ушул çarçı kaşанын ичинде биз көптөгөн маалыматты сактасак болот экен. Ар бир сакталып аткан ичиндеги маалыматты биз бүтүр менен ажыратат экенбиз. Бүтүр менен бөлөт экенбиз. Мунун эмне пайдасы бар же эмне үчүн колдонобуз? Бул биз үчүн array'ди аябай жакшы түшүнүшүбүз керек. Array'ди бардык программалоо тилдеринде, бардык жеринде array колдонулат. Frontend деп коебуз, ал биз көрүп аткан UI, UX user interface, бизге көрүнүп турган программалар, приложениялар, веб-сайттар, ушуларда колдонобуз. Backend деп коет, арт жагында биз база данных менен иштегенде же API, application programming interface деп коет, серверден серверге ортодо маалымат ташыйт, application programming interface деп. Ошондо дагы биз ушул array'ди колдонобуз. Objects деп коет, ага дагы келебиз. Object'ин ичинде да array'лар болот. Array мындайча айтканда string менен array бул программированиянын эң негизги функциялары же маалымат сактоо жолдору. Муну биз аябай жакшы үйрөнүшүбүз керек. Анда эмесе мен бул жака JS12 деген бир фолдер ачтым, папка. Мунун ичине жаңы файл ачабыз. Бул Node.js аркылуу JS array деп эле айтылат. Arrays деген бул көптүк түрүндө array'лер деген мааниге келет экен. Анда эмесе муну эмне үчүн колдонобуз жана кандай учурларда бизге аябай жакшы пайдасы тиет экенин көрөлү достор. Мен бул жерге азыр маалымат сактайм. Бул маалыматтар мисалы мөмө 1 деп туруп, мунун ичине алма. Анан ушуну эле копировать этем. Не? Shift
option деп туруп, мына астыга болгон басып кете берем клавиатурадагы. Ушул копировать этип жаңы линияга чыгара берет экен бизге. А мен ушуну эле өзгөртүп коеюн. Алмурут жаңак мөмө эмес. Мында эмне дейли? Алма, алмурут, өрүк, апельсин. Анан дагы эмне бар? Шабдалы. Так, мына ушулар мөмөлөрдүн түрлөрү экен. Мөмө 2, 3, 4, 5. Эми буларды кандай сактасак болот? Муну баарын сактагандан мурда мен биринчи коммент кылып турайын. Мен бул жака console check it log деп туруп, мага жаккан мөмөлөр деп туруп эле бул жака мисалы алма, алмурут, өрүк, апельсин, шабдалы деп жазып кете берсем болот экен достор. Бул эмне кылат? Бул жака азыр мага жаккан мөмөлөрдү бул жака чыгарат экен. Бул бирок бир эле жерге ушинтип жазышым керек болуп атат. Негизи мындай айтканда мен буга дагы кошумча жазышым керек. Айталы, бул мөмөлөр негизинен Орто Азия өлкөлөрүндө аябай аябай көп колдонулат. Жана бул мөмөлөрдүн арасынан алма, шабдалы, алмурут арасынан алмурут мөмөлөрүнөн ар кандай кургатылган мөмөлөрдү жасасак болот. Мына ушинтип мисалы аябай чоң текст жазышым керек болсо, мен ар бир жерине алма, алмурут, өрүк, апельсин, шабдалы деп ушинтип жазып жүрө беришим керек да, мисалы. Эми муну же болбосо ушуну эле алып туруп биз эмеге сактап алсак болот экен, бир өзгөрмөгө сактайлы, маалымат деп туруп бул жака сактап, анан мунчаны жазып отурбай эле маалымат десек бул жака чыгат экен достор. Эми бул аз эле текст болду. Бул аябай чоң болсо, ушуга мисалы 20 эсе чоң келген текст боло турган болсо, ошол 20 эсе чоң тексттин ичинде биз могул мөмөлөрдүн ар биринин атын атап чыга берсек, ар жеринде, көп жеринде кездеше берсе мисалы, анда кандай кылабыз? Ар бирин ушинтип жазып чыгабызбы? Ар бир жеринде мисалы алма, алмурут, өрүк, апельсин, шабдал деп баардык мөмөлөрдү жазганда ар бир жерине жазып чыгабызбы ушинтип? Же муну башка бир түрү барбы ушунча маалымат бир жерге сактаганга? Ушул учурда биз үчүн аябай чоң пайдасы тиет экен. Эмнеге дейсиңер, азыр мисалы аны мен uncomment кылып туруп эле бул жерге мисалы монуларды өчүрүп туруп, буга чейинки көргөнүбүздөй эле плюс дейбиз ортосуна мөмө 1, анан арасына мондой кылып туруп бүтүр, мунун ортосуна да плюс коебуз. Андан кийин бул жака бир плюстан кийин мөмө 2, андан кийин плюс, анан ушинтип мисалы жаза берсек болот экен. Анда ушуну эле чыгарып көрөлү. Мага жаккан мөмөлөр алма, алмурут деп туруп ушул экөөнү алып келдим. Ал эми ушуларды ушинтип кыйналып ар бирин сактап отурбай, баарына коммент алып коеюн. Let мөмөлөр деп туруп эле ушунун ичине
Мондай кылсак биз array декларация деп коет экен, array'ди түзүп баштадык. Бул array'дин ичине мен мондай кылсам болот экен, же мондай кылсам унутуп калдым. Мунун ичине мисалы алма, алмурут, же болбосо өрүк, анан дагы нелер жазсак болот экен? Алма, алмурут, өрүк, шабдалы дейли, ошону эми бүтүрөлү. Так. Мына, муну достор array деп коет экенбиз. Array деген array'дин бул деле ошол ушуга чейин көргөндөй өзгөрмө. Өзгөрмөнүн аты мөмөлөр, бул өзгөрмө башка өзгөрмөлөргө караганда, башка өзгөрмөлөрдөн айырмаланып, мына өзгөрмөлөргө караганда айырмаланып, бул жерде ар бири бирден гана маалымат сактайт экен. Мындайча айтканда, бир мөмөнүн атын гана сактасак болот экен. Мөмөлөрдүн ичине биз толтура маалыматтарды сактасак болот экен. Анан буларды ар бирин кааласак бирден чыгарып алсак болот экен, баарын бир чыгарып алсак деле боло берет экен. Мисалы бул жака мөмөлөр дейли. Мында көрөбүз, мына. Алма, алмурут, өрүк, шабдалы. Ушинтип мөмөлөрдүн түрлөрүн бир жерге сактап алсак болот экен. Ал эми let унаалар деп туруп, бул жака Toyota Camry, не десек, Honda Odyssey, да не десек, Mercedes, Mercedes-Benz, bunun кандай эмне түрлөр? Mercedes деп коеюн, E350, дагы эмне бар экен? Lexus, ES 300, 300. Мына буну достор кандай кылып чыгарат экенбиз? Console check it log унаалар десек, бул жерге чыгат экен. Ал эми муну кандай жерлерде колдонобуз? Мына ушундай учурларда колдонсок болот экен. Же болбосо студенттер деп туруп, бул жака окуучулардын аттарын жазсак болот экен. Алтынбек Манас уулу. Андан кийинки студентибиз Чынара Кайыпбекова. Же болбосо Жолдошбек Уланбеков. Же болбосо Данияр Алманбет уулу. Мисалы ушундай маалыматтарды сактасак болот экен, достор. Мына эми console check it log деп туруп, студенттер десек, студенттердин аттары чыгат экен бул жака. Мына өзүңөр көргөндөй студенттердин аттары чыкты. Баарын карасаңар, арасында эмне экен? Үтүр менен запятая менен ажыратат экенбиз, Англис тилинде муну эмне деп коет? Кома. Так, бул жака кичине эме жазып коелу. Маалымат erase бул бир канча маалыматты бир өзгөрмөнүн ичине сактоо. Анан ошол маалыматты кааласак бир-бирден же болбосо баарын бир колдонсок болот. Ар бир ичиндеги array'дин ичиндеги ар бир маалыматты же болбосо муну элемент
element деп коет да, array'nin içindeki har bir malumatты bunu element деп коет экенбиз. Har bir malumatты же элементти ütür англис tilinde komma деп коет экенбиз. Komma же бул мына символ ütür simvolu аркылуу ажыратабыз. Bunu alıp durup anан группага таштап коеюн. Array'nin içinde бардык маалыматты ütür менен ажыратып коет экенбиз. Же болбосо буларды англис тилинде комма деп коет экенбиз. Анан ар бир içindеги маалымат бул bir element деп коет экенбиз, array'nin içindеги ар бир маалыматты. Ана эмесе мына силер менен ушул биздин түзгөн маалыматтарды окей, бул кеткен. Мындай кылабыз. Буларды азыр ран кылсак бул жакта эч нерсе чыкпайт. Мына эми ушулардын арасынан ар бир элементти кандай чыгарып алсак болот экен? Мисалы, биринчи мөмөнү алманы кандай чыгарсам болот экен бул жакта консолго? Буга чейин көргөндөй, string өзгөрмөсүнүн ичиндеги ар бир тамганы кандай жол менен чыгарып алчубуз? Чарчы кашанын жардамы менен 0, 1, 2 деп ар бир ичиндеги тамганы өзүнүн индексин колдонуп чыгарчубуз. Эми бул array'de дагы дал ошондой эле чарчы кашанын жардамы менен ар бир элементти карап же чыгарып алсак болот экен. Анда эмесе могул алма деген биринчи маалыматты же болбосо элементти чыгаралы. Мөмөлөр деп туруп чарчы кашаны ачабыз. 0 десек, бул жерге биринчи мөмө деп туруп мындай кылып койсок чыгат экен достор. Эмне? Мына биринчи мөмө десек, кайрадан кылайын. Мына биринчи мөмө деп туруп бул алманы берди. Мөмөлөр анан 0 десек, ошол биринчи мөмөнү алып келип берет экен. Анда эмесе ушул эле жол менен баарыны бирден чыгарып алсак, эмне болот экен? Бул жерге 1, бул жерге 2, бул жерге 3 дейбиз. Кайрадан эле 0дон башталат экен. Бул элементтердин мына биринчи элемент бул 0 индексинде турат экен. Экинчи Honda Odyssey биринчи индексте турат экен. Mercedes бул экинчи индексте, Lexus үчүнчү индексте турат экен. Ошондой эле алма, алмурут, өрүк, шабдалы булар да баары ошол өз эмнеси менен очередь менен турат экен. Бул жерге экинчи, бул жерге үчүнчү, бул жерге эмне? Төртүнчү деп туруп ран кылсак, мына достор, биринчи мөмө алма, экинчи мөмө бул алмурут, үчүнчүсү өрүк, төртүнчүсү не? Шабдалы деп чыкты. Ошол достор. Эми бул биз буга чейинки мына ар бирини мисалы мөмө 1, мөмө 2 деп ар бирини бирден сактап албадыкпы? Ушул эле сыяктуу мөмө 0 десек, бул өзүнчө бир эгемендүү, независимый бир өзгөрмө болуп калат экен да, өз алдынча. Ушуну биз ар кандай тексттин ичинде, бир нерселер ичинде колдонсок болот экен. Кандай десем, мисалы, let мага жаккан мөмөлөр деп туруп бул жака, эмне деп жазат экенбиз? Бул жерге мага жаккан мөмөлөрдүн түрлөрү бул деп туруп, анан бул жака плюс деп туруп мөмөлөр деп койсок болот экен. Анан эми ушуну console check it log деп туруп, не? Мага жаккан мөмөлөр десек, бул жака
Мына достор, өзүңөр көргөндөй, мага жаккан мөмөлөрдүн түрлөрү бул алма, алмурут, өрүк, шабдалы деп ар бирин бирден чыгарып берди. Бул мыналар болчу. Эми муну мен каалагандай толтура чоң тексттер болсо, ар биринин ичинде колдонсом боло берет экен. Console check log деп туруп, мисалы бул жерге мага жаккан машиналар же бизде мындай башкача өзгөртөлү, биздин магазиндеги машиналар мыналар сатууга даяр мыналар сатылып алынганга, сатууга капа болбойсуңар, кыргызчаны да көбүрөөк практика кылыш керек болуп атат. Мыналар деп бул жака жазып коеюн, мыналар деп туруп. Мынакей достор, биздин магазиндеги сатууга даяр унаалар деп туруп чыгарсак, мына муну бул жерде array катары алып келди, достор. Үстүдөгү мөмөлөр менен бул экөөнүн ортосунда эмне болуп атат? Айырмачылык болуп атат. Ал эми плюс кылып койсом, эмне болду? Бул жанагы array'дин чарчы кашаларын алып салды. Бул эмне кылат экен? Ар бир array'дин ичиндеги маалыматты бир string катары алып келип салды, мындайча айтканда бул жерге. Түшүнүктүүбү достор? Ошол анан бул жерге дагы бир кылсак. Достор, ошондой ар бирин монтип бирден алып чыксак болот экен кааласак, же болбосо монтип эле баарын колдонсок болот экен. Ал эми биз могу студенттердин арасынан эмне кылсак, бир экөөнүн атын бул жака жазып чыгарсак болот экен. Console мына мисалы бардык студенттердин аттарын карасаңар, ичинде эмне экен? Алтынбек, же болбосо Чынара, Жолдошбек, Данияр деп бардыгын биринчи маалыматтын биринчиси бул не аттар экен. Андан кийин фамилиялар келет экен, Ушулардын ар биринин аттарын эле чыгаргыбыз келсе, эмне кылсак болот экен? Ал теманы биз камтый элекпиз. Ошондуктан азыр студенттердин аттарын эле бул жака чыгарсак. Бул силерге тапшырма болсун анда, достор. Студенттердин аттарын кааласаңар моундай кылып бирден биринчи студент, экинчи студент, үчүнчү студент деп чыгаргыла. Же болбосо кааласаңар баарын моундай азыр биз чыгаргандай кылып бир жерге чыгаргыла. Бул силерге тапшырма болсун, достор. Ал эми акыркы жолу бир эмени айта кетейин. Let сандар деп туруп биз мунун ичине 1, 2, 3, 4, 5 деп туруп сандарды деле жазсак боло берет экен, достор. Бул сандар менен кааласак биз эмне кылсак болот экен? Математикалык операцияларды деле жасасак боло берет экен. Мисалы 4-тү 2-ге бөлөлү. 4 бул канчанчы индекс экен? 0, 1, 2, 3. Үчүнчү индексте бизде 4 бар экен. 4-тү 2-ге бөлсөк канча чыгат, достор? Аягында бул жака эмне? 2 чыгат экен. Анда көрөлү. Менин интернетим бир аз слабый болуп жатат, менимче. Мына, достор, 2 чыкты, Бул эмне? Мына 4-тү биз 2-ге бөлдүк эле. Ал эми 5-ти бөлүш үчүн эмне кылсам болот экен? Console check log сандар деп туруп, сандар check length -1 десем, мага акыркын берет экен. Муну биз силер менен стрингдерде, стринг өзгөрмөлөрүндө көргөнбүз. Акыркы тамганы, акыркы символду стрингдин ичинен кандай алсак болот экен? Ошол өзгөрмөнүн атын коюп, that length десек, check length
dot деп коет могу англисче, же point деп койсок болот. Dot дегенди алабыз. Сандар dot length десек, ошол array'дин узундугун берет экен. Array'дин узундугу 5, а бирок акыркы элементтин индекси бул 4 болот экен. 5 минус 1 бул 4 болот. Ошондо бизге акыркы array'дин ичинде элемент 5ти алып келип берет экен. Бул жака эмне деп жазалы? Акыркы сан деп туруп, мондай кылып кое турган болсок, достор, бул жака эмне чыгат экен? Мына акыркы сан 5 деп чыкты. Ошол достор, ал эми ортоңку санды алышты буга чейин силер практикада көргөнсүңөр. Тапшырма деп туруп, бул жерден эң ортоңку санды чыгаргыла. Бул эң ортоңку сан, мисалы 3. 3тү алыш үчүн мен силерге бир аз hint деп коет англис тилинде, кичине намек же жардам дегендей. Бул жерде биз math check it floor деп туруп, сандар check it length дей турган болсок, бул азыр бизге 5 берет экен. Ал эми бөлүнгөн 2 дей турган болсок, муну кааласаңар бул жакка чыгарып көрөлү. Console check it log деп туруп, мындай жазсак эмне чыгат экен? Азыр 2. Мына. Math.floor десек 2-ни берет экен. Ал эми ошону эле алып туруп, math.seal дей турган болсок, бизге бул эмне берет экен? 3 берет экен, достор. Мына өзүңөр көргөндөй бул 3 берди, бирөөсү 2 берди. Ошондо бизге 3тү алыш үчүн кайсыны колдонушубуз керек? Кайсы индексте турат деп ойлойсуңар, достор? Индекс 0, 1, 2. Ошол 2-ни алыш үчүн кайсынысын колдонсок болот экен? Анан кайсыны колдонуп туруп, биз ушул 3тү чыгарсак болот экен? Ушул силерге тапшырма болсун, достор. Ошол бүгүнкү темабызды ушуну менен аяктаталы. Array бул аябай кыйын, бирок өтө маанилүү тема. Кийинкисинде деле ушул array'дин үстүнөн аябай көп практикаларды кылалы. Array'ге менимче ушул бир жуманы деле арнасак болот. Себеби array бул эң маанилүү data structure деп коет. Датаны сактоонун түрү. Ошол макул, достор.